Саламатсыздарбы? Дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып Ниязов Ашматов. Эгерде Америка Кошмо Штаттары Иранга кол салса, Иран дароо жакынкы чыгыштагы америкалык базаларга чабуул жасап, жооп кайтарат. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи билдирди. Анын айтымында, Тегеран коңшу мамлекеттерге кол салууну көздөбөйт. Бирок, жакынкы чыгышта жайгашкан америкалык базаларды гана бутага алат. Жума күнү эки өлкө сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. Анын кийинки айланбасы качан өтөрү азырынча белгисиз. Бирок Иран менен АКШ диалог жакында болушу керек деп үмүттөнөрүн айтты. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи жума күнү АКШ менен өзөктүк сүйлөшүүлөр жакшы башталып, ар бир делегация Омандын лидерлери менен өз-өзүнчө сүйлөшкөнүн жана ал улана тургандыгын билдирди. I think it was a good start. Менимче, бул жакшы башталыш болду. Эми биз борбор шаарларыбызга кайтып барып, жетекчилерибиз менен маселени талкуулап, бул сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эмне болгонун түшүндүрүп беришибиз керек. Ошондо биз кийинки айланпага өтөбүз. Ирандын жогорку даражалуу дипломатынын билдирүүсү, тараптар келишимге жетише албаса, жакынкы чыгышта согуш башталып кетиши мүмкүн деген кооптонууларды басаңдатат. Ал АКШ коркутуулардын жана кысымдан алыс болушу керектигин жана сүйлөшүүлөр өзөктүк маселе тууралуу болушу керектигин кошумчалады. Эки тарап тең Ирандын батыш менен көптөн бери келе жаткан өзөктүк талашы боюнча дипломатияны жандандырууга даяр көргөнү менен, АКШ мамлекеттик катчысы Марко Рубио мурдараак Ирандын баллистикалык ракеталары, аймактагы куралдуу топторду колдоо жана өз элине баа берүү маселелерин камтуу үчүн сүйлөшүүлөрдү кеңейтүүнүн каалаарын айткан. Жакынкы чыгыш институтунун белгилүү дипломатиялык кызматкерлери Алан Айдындын айтымында АКШ 2025 жылдын июнь айында Иран менен Израилдин ортосунда болгон 12 күндүк согуштан кийин убакыттын өтүшү менен Иранга талаптарын көбөйтүп келет. АКШ сүйлөшүүлөрү максималдуу талап коюп, ал акыркы нааразычылык акциялардан кийин ого бетер күчөдү. Вашингтон Ирандын уранды байытып жатканына, ал эми өзөктүк бомбаларды жасашы мүмкүн экенине байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Бирок Рейтер агенттиги Иран АКШнын уранды байытууну токтотпой турганын жана Америка тарап Ирандын көз карашын түшүнгөндөй сезилгенин айтты. Ислам Республикасынын диний жетекчилиги АКШнын аймактагы деңиз флотунун күчөшүнөн кийин Трамп Иранга сокку урушу мүмкүн деп тынчсызданууда. Бирок ал Трамптын администрациясы Иранды жогорку лидерин кетирүүгө же өлтүрүүгө аракет кылбайт деп эсептейт. Ал эми Венесуэлада бир адамды кызматтан алуу менен бир нерсеге жетишүүгө болот. Иранда муну кыла албайсыз, ал тургай жогорку лидер болсо да. Биз муну өткөн жылдагы Израиль менен Иран согушунда Израиль Ирандын жогорку аскердик жетекчилерин дээрлик бардыгын өлтүргөнүн көрдүк. Иран аларды жөн гана алмаштырып койду. Билесизби, Хаменеи 86 жашта. Жакында кайсы бир учурда кетет жана система анын ордуна башканы дайындайт. Иран ар кандай сокууга катаал жооп кайтарууга убада берип, АКШнын базалары жайгашкан коңшу өлкөлөр кол салууга катышса, аларга каршы дагы сокку урушу мүмкүн экенин эскертти. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп жума күнү Иран менен жаңы сүйлөшүүлөр келерки аптада болоорун жарыялады. Биз кийинки жуманын башында кайрадан жолугушабыз. Алар келишимге жетүүнү көздөшөт, деди ал. Ошондой эле биз Иран боюнча абдан жакшы сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Иран келишим түзүүнү абдан каалап жаткандай. Бирок Вашингтон Тегеран менен келишимге жетишүүгө шашылбай, бизде убакыт жетиштүү деп баса белгиледи. Ак Үйдүн башчысы Тегеранда өзөктүк курал болбошу керектигин кайталады. Ошол эле күнү Трамп Иран менен соода кылган өлкөлөргө тарифтерди киргизүү боюнча жарлыкка кол койду. Ак Үйдүн билдирүүсүндө 7 февралдан баштап Ирандан товарларды же кызматтарды түз же кыйыр түрдө сатып алган, импорттогон же башка жол менен алган өлкөлөргө АКШ кошумча 25% тариф киргизиши мүмкүн. Андан тышкары АКШнын мамлекеттик департаменти Ирандын мунайын, мудай продуктыларын жана нефтехимиялык продукцияларын мыйзамсыз соодалууга катышкан 15 уюмга, 2 жеке адамга жана 14 кемеге каршы санкцияларды жарыялады. Башка кабарларга келсек, Орусияда аскер кызматкердин тааныштарынын айтымында генерал Алексеев ээсине келип сүйлөп жатат. Ошондой эле ага кол салууга шектүү адам кармалып, Дубайдан экстрадицияланып жатканы кабарланган. ГРУнун башчысынын орун басары Алексеевди өлтүрүүгө аракет кылган шектүүлөрдү тергөөчүлөр
суракка алуу үчүн Орусияга алып келишүүдө. Алдын ала маалыматтарга караганда, алар кол салуудан кийин дароо Дубайга учуп кетишкен. Эскерте кетсек, жума күнү генерал үйүнөн чыгып келаткандагы белгисиз адамдар ок чыгарып, абалы оор экени кабарланган болчу. Майами жана Абу-Дабиде өткөн сүйлөшүүлөрдө АКШнын делегациясы Украина өкүлдөрүнө кайрылып, 2026 жылдын март айында Орусия менен тынчтык келишимин түзүүнү сунуштаган. Согуштук аракеттерди токтотуу боюнча акыркы чечимди Украин эли кабыл алат. Бул үчүн май айында улуттук шайлоолор менен дал келген референдум өткөрүлүш керек. Бул тууралуу Рейтер агенттиги 5 анонимдүү булакка шилтеме берип билдирди. Андан тышкары Рейтер агенттигинин маалыматы боюнча сүйлөшүүлөр учурунда Орусиянын оккупациясында турган Европадагы эң ири атомдук электр станциясы болгон Запорожье атомдук электр станциясы боюнча бир пикирге келе алышкан эмес. Кытай космосто учак ташуучу кеме курууну пландап жатат. Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары космостон гипер үндүү же болбосо үндөн да ылдам учкан ракеталарды жана учкучсуз согуштук учактарды учурууга жөндөмдүү Луаньяо учак ташуучу кемесинин концепциясын көрсөтүштү. Келечекте жасалуучу учак жогорку атмосферада өтө тез уча алат. Авиа ташуучу кеме 88ге чейин дронду батыра алат. Сынчылар Кытайдын Луаньяо кемесин куруу планын өтө эле дымактуу деп аташты. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Тамин Аль-Хитан Израилде батыш жээктеги Палестинанын жерлерин агрессивдүү жана мыйзамсыз басып алууну тез арада токтотууга чакырды. Женевада өткөн жумалык басма сөз жыйынында ал Израилдин батыш жээктеги жаңы кол салуулары Палестинанын келечегине олуттуу коркунуч келтирерин билдирди. Анын айтымында 12 январда Израилдин коопсуздук күчтөрү чыгыш Иерусалимде кеңири масштабтуу рейд жүргүзүп, анын жүрүшүндө кеминде 2 палестиналык турак-жайга кол салышкан. Хамас билдирүү таратып, Израилдин коргоо министрлигинин согушкерлери Израиль аскерлерине ок чыгарды деген айыптоолору жалган экенин айтып, Газа тилкесинин ар кайсы аймактарындагы Израилдин ири масштабтуу чабуулдарын айыптады. Билдирүүдө жоокерлерди атып жатат деген дооматтар газалыктарды өлтүрүүнү улантуу үчүн жөн гана шылтоо экенин айтылат. Андан кийинки Израилдин соккулары ок атышууну токтотуу аракеттерине атайлап саботаж катары мүнөздөлгөн. Түндүк Марокко Луккус дарыясынын боюнда суу ташкыны катталып, 50 000 адам эвакуацияланды. Аймакта жардам лагерлери түзүлүп, куткаруу иштери жана дамбалардан сууну көзөмөлдөө иштери жүрүп жатат. Марокконун түндүк бөлүгүндө, негизинен Танжер, Тетуан, Аль-Хосейм аймагында узакка созулган жаан-чачындан кийин суу ташкынына кабылды. 2025 жылдын сентябрь айынан бери ал жерде 600 мм ашык жаан-чачын жаап, көп жылдык кургакчылыкка чекит койду. Бийликтин маалыматы боюнча Ксар Эль Кебир калкынын дээрлик жарымы болгон 50 000ден ашык адам өлкөнүн түндүгүндөгү үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушту. Италияда кышкы Олимпиада оюндарынын ачылыш аземи өттү. Иш-чара 4 жерде өтүүдө жана анын жылдызы 2006 жылы Туринде өткөн Олимпиада оюндарын ачкан италиялык опера ырчысы Андреа Бочелли. Америкалык ырчы Мерая Кэри да өз чыгармасын аткарды. Ал эми аземдин бир бөлүгү өткөн жылы каза болгон мода дизайнери Джорджо Арманинин элесине арналат. Ачылыш аземи бул жолу менен 3 саатка созулду. Билдештер 6 февралдан 22 февралга чейин Миланда жана Кортина d'Ampezzo'да өтөт. Фудзи тоосунун түндүк этегинде жайгашкан Фудзиошида шаарынын бийлиги быйылкы Сакура фестивалын өткөрбөй турган болду. Ага туристтердин көп келиши, алардын туура эмес жүрүм туруму жана жергиликтүү тургундарга тоскоолдук жаратышы себеп болгонун белгилешти. Фестивал учурунда чоң жол тыгындары пайда болот. Мына сырткары туристтер көчөлөргө таштап кеткен таштандылар да олуттуу көйгөй болуп саналат. Айрым тургундар туристтер алардын бакчаларына кирип, аларды даараткана катары колдонушканынан нааразы болушкан. Фудзиошида Фудзи тоосунун кооз көрүнүштөрү жана тоонун фонунда сакура гүлдөрүндө суктануу мүмкүнчүлүгү менен туристтер арасында өзгөчө популярдуу. Перүүнүн аягында Кытайда бир фермер чочкону дрон менен ташууга аракет кылып жатып, 10 саатка электр жарыгын өчүрүп алганы жергиликтүү маалымат каражаттары билдиришти. Сычуань провинциясынын тоолуу аймагында бир киши жаныбарды союшка алып баруу үчүн дрон менен аны ташып жаткан. Бирок дрон жогорку чыңалуудагы электр линиясына илинип калгандыктан чочко абада асылып тура берген. Ал эми бир айыл дээрлик 10 саат бою электр жарыгысыз калды. Фермер караңгылыктан жана начар көрүнүүдөн улам кабелге илинип калганын жөө келтирген.
Полициянын айтымында дронго ашыкча жүк жүктөлүп, учууга тыюу салынган аймакта колдонулуп жаткан. Жаныбарларды кордогон адам айып пул төлөп, келтирилген зыянын ордун толтурууга аргасыз болду. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган эл аралык жаңылыктар топтоо менен таанышасыңыздар. Саламатта болуңуздар.